Бүгүн Жалал Абад шаардык кеңешинин кезексиз 17-чи сессиясы өттү. Ага жергиликтүү 31 депутаттын 27си катышып, күн тартибинде жалпы 9 маселе каралды. Эң алгач өнүгүү фракциясынан депутаттык аттанган Элдос Таев, Арапбай Исраилов жана Саид Булатовторго депутаттык мандат жана күбөлүктөр тапшырылды. Бекитилген күн тартибинин алкагында Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2020-жылдагы долбоору жана 2021 жана 2022 жылдарга карата божомолу талкууга коюлду. Мындан тышкары шаар мэри Мурат Алатагаев 2018-жыл ичинде каланын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу багытында аткарылган жумуштар боюнча отчетун берди. Анда депутаттар тарабынан бир добуштан жактырылып, айрым кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча сунуш пикирлер айтылды. Аны менен катар жаңыдан ачылган үй-бүлө жана балдарга жардам берүү кайрымдуулук борборунун жобосу бекитилди. Күн тартибине коюлган айрым маселелерге тактоо жана толуктоо киргизүү максатында кийинки сессияга калтырылды. Соңунда депутаттар тарабынан сунушталган ар түрдүү маселелер каралды. Бүгүнкү сессияда 27 депутат катышып, эң негизги маселелердин бири ушул 2018-жылгы мэрдин отчетун угуу болду. Бүгүн шаардык кеңешке 3 депутат ар кандай себептер менен мандатын тапшырып, бүгүн жаңы 3 депутат келди өнүгүү фракциясына. Негизинен жалпы маселелер эл өкүлдөрүнүн колдоосун табып бекитип бердик. Бүгүн бир топ шаарга көйгөйлүү орчундуу маселелер каралды. Аткаруу бийлиги тарабынан түздөн-түз ушул мэрдин ишмердүүлүгү да каралып, ошол боюнча депутаттарга отчет бердик. Жумуш учуруна кеткен кээ бир кемчиликтер боюнча да айтылды. Жалпысынан депутаттарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул 2018-жылы болгон жумушту баягы шаарда болуп аткан иштердин баарына туура көз караш менен баа берип колдоп бериштик. Андан сырткары ушул жалпы муниципалдык шаарда жайгашкан 196 баягы муниципалдык имараттардын реестрин бекитип беришти. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Тынчсызбы? Жалал Абад шаарынын кылым карыткан тургуну Сонумбей Эримбетова. Ал каладагы эң улгайган карыя болуп, быйыл 101 жашка толду. Жаш кезинде талаачылык жана өндүрүштүк тармактарда эмгектенген. 7 баланы тарбиялап, учурда 1 уул жана 1 кызы калган. Азыркы мезгилде 100дөн ашуу небере чеберелердин чоң энеси. Өмүрүңөр берекелүү болсун. Менде болуп карыгыла. Бүгүн кала жетекчилиги карылар күнүнө карата шаар тургундарынын арасында эң улгайган кадырман карылардын үйлөрүнө барышты. Жетекчилер карыларга жылуу куттуктоо сөздөрүн айтып, ден соолук каалашты. Аны менен катар азык-түлүк салынган баштыкчаларын тапшырышты. Ал эми 93 жаштагы Тургунжан Абдыраимов убагында гүл өстүрчү. Учурда карыянын короосу толо гүлгө айланган. Өзүнүн бакчасында отуруп, ачылган гүлдөрүнө суктануу менен карайт. Ошо жүзүмдөрдү карайт, эшикелди карайт, нормально эле жүрөт. Ушунчалык кечеден бери күтүп атат. Келишет экен, мени эч ким эсинен чыгарбаптыр деген немеде аябай сүйүнүп, көңүлү көтөрүп отурат. Бир кылымга жакын өмүр сүргөн Ирина Пустовая өзүнүн үйүн чебересине белекке берүү үчүн бөлмөсүн кооздоп койгон. Учурунда инженерлик кызматты аркалап оор жумуштарда эмгектенген. Жалал Абад чергесинде жүрүү жана жашоо ал үчүн бакыт экенин айткан орус карыя шаар мэриясынын камкордугуна ыраазы. Я осталась на своей родине и не уехала. Мен ушул жерде төрөлүп өстүм. Неберем Орусияга алып кетем дегенине карабастан калып калдым. Мага бул жер абдан жагат. Себеби кошуналарым, адамдары баардыгы мага жакшы мамиле жасашып, кичипейилдүү калк келишет. Социалдык кызматкерлер жуманын дүйшөмбү күнү келип, үй тиричилигиме жардам берип кетишет. Жана бизге окшогон жалгызбой карыялардын абалын сурап жалгызсыратышпайт. 1-октябрь карылар күнүнүн урматына кала бийлиги 100гө жакын карыяга сый тамак уюштуруп, майрамдык маанай тартуулады. Эске салсак, Жалал Абад шаарында пенсия курагындагы 8250 улгайган жарандар бар. Алардын 160-ы жалгызбой карыялар болуп, шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан бирден кызматкер бөлүнгөн. Нурайым Турдумаматова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад суу канал башкармалыгында 2019-жылдын эсептөө палатасынын жыйынтыгы менен 80 000 сом акча каражаты максатсыз пайдаланган. Мындан тышкары аталган мекеменин жетекчиси Төлөнбек Бакировда 2009-жылдан тарты Орусия менен Кыргызстандын кош жарандуулугу бар. Мындай пикирди жергиликтүү кеңештин кезексиз сессиясында депутат Шайырбек Ташиев билдирди. Бул жанагы укук органдары өзүнүн
кал жергечи. Бул жерде азыр жанагы өзүнүн жанагы иш орду боюнча Жалал Абад суу канал башкармалыгынын жетекчиси Төлөнбек Бакиров мындан 10 жыл мурун Орусия жарандыгын алганын ырастап, мамлекеттик кызматка келер алдында кайрадан тапшырганын билдирди. Мен бүгүнкү чейин да айткам, массалык маалымат каражаттарынан дагы бул боюнча иш эме болгондугу үчүн, бирок тапшырылып, мен бул кызматка өтөрдүм астында. Паспорт тапшырылган. Бирок бул жооп айрым эл өкүлдөрүн ынандырган жок. Маселени көтөргөн Шайырбек Ташиев жетекчиге ишенбөөчүлүк көрсөтүү максатында депутаттардын добушуна салууну сурады. Ошондуктан менин сунушум, урматтуу депутаттар, колдоо берсеңиздер, төрага менин конкреттүү сунушум жанагы башка жетекчилерге дагы сабак болсун. Эгер иштей албаган болсо өздөрү менен кетишке туура келет. Ошондуктан ушул жетекчини ушул эки маселеси менен колдоодуна байланыштуу недоверие көрсөткөнгө сунуш коюлат. Бул боюнча айрым массалык маалымат каражаттарында 2 жолу колго салынганы айтылууда. Бирок добуш берүү жыйынтыкталбай жатып, дагы бир эл өкүлүнүн сунушу менен кыска мөөнөттүк танапис жарыяланды. Төлөнбек Бакировго ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушу танапистен соң каралып, 21 депутаттын макулдугу менен колдоо тапты. Урматтуу депутаттар, анда Шайырбек сунушу добуш Өткөрүлгөн сессиянын жыйынтыгы менен жергиликтүү кеңештин атайын токтому кабыл алынды. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын мыйзамында кош жарандыгы бар жаран министр, күч органдарынын кызматкери жана муниципалдык кызматтын жетекчиси боло албастыгы көрсөтүлгөн. Нурайым Турдумаматова, Бийбек Жумабаев, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. Кыргызстанда жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу долбоору жана Жалал Абад областтык үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлери областагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө тегерек стол өткөрдү. Анда чылым чегүүнүн ден соолукка тийгизген таасири тууралуу видео роликтер көрсөтүлүп, маалыматтар берилди. Дүйнө жүзүндө көп учурда өлүмгө алып келүүчү оорулардын башкы себеби катары тамеки эсептелинет. Жылына 6 миллион адам чылымдын зыянынан каза табат. Аталган долбоор жыл сайын окутууларды өткөрүп, жерлерде жарандардын организминде канчалык деңгээлде из газы бар экендиги тууралуу текшерүүлөрдү өткөрүшкөн. Жыйынтыгында эркектердин 48,2%, аялдардын 2,7% тамеки чеге тургандыгы аныкталган. Андыктан бул багытта олуттуу чараларды колдонуу зарылдыгын адистер белгилешет. Смокалайзер менен алардын кимиси чегет деп сурап, өпкөсүндө канчалык газы зыян болгон экен деп смокалайзер менен өлчөп, көрсөтүп, түшүндүрүп бергенде кээ бир кечиккендер менин из газы өпкөмдө ушунчалык из газ бар бекен, мен да таштабасам болбойт экен деген ойдо жакшы ой менен кетишип, барып өзлөрүнүн эмгек коллективдеринде биз өткөн семинарды өтүп беришти. Биз мектепке келип ушундай маалыматты берип кеткенден кийин бизде менде ушу 24 жылдан бери чегип жүрчүмүн дейт да. Анан эми мен ушу таштадым. Ошол дискиңе мага подарок этчи, мен да досторума, туугандарыма ушул дискти көрсөтүп, кандайдыр бир ушуларга жардам бере аламбы дегенден ошол эмелерди берип жибердим да, дисктердичи. Мен ошол агайдын директордон 24 жыл чегип жүрүп, ушул биздин маалыматтан кийин ошол сигаретти, тамекини таштаганына мен өтө кубандым да. Баяман Акжол уулу Жалал Абадта өтүп жаткан бош орундар жарманкесине катышты. Ал буга чейин өзүнүн адистиги боюнча бир топ жерге кайрылганы менен майнап чыкпаган. Бүгүн ал иш берүүчүлөр тарабынан керектүү маалыматтарды алганын айтат. Бүгүнкү күндө көпчүлүк инсандар жумушу жок жүрүшөт. Ошондон дагы эчкиликке жана баңгиликке берилип кетип атышат. Ушул нерсени өткөзүп жакшы кылып атасыздар. Жумуштар ар бири жумуш менен камсыз болуп атат. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ярмаркада жумуш орундары көп экен, Кудай кааласа ушул жумушка кирем деген ойлор бар.
Иш-чара жумуш издегендердин кыйынчылыктарын жеңилдетүү максатында уюштурулган. Ага Жалал Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымышев, шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын иш менен камсыз кылуу бөлүмү, эмгекке жарамдуу жаштар, жумуш берүүчүлөр, мамлекеттик жана муниципалдык органдар жана шаар тургундары катышты. Булардын бардыгы сиздер үчүн. Жалал Абад шаарында 9 айда 1600 жумушсуз жаран катталган болсо, анын 421 жумуш орундары менен камсыз болгон. Бүгүнкү жарманкеде 300 жумуш орун сунуш кылынып, келген жарандарга толук маалымат берилди. Ал эми бош орундар жарманкесинде жумуш издеп 120 жаран кайрылган. Үй бүлөнүн турмуш шартын оңдоо үчүн биринчи кезекте ушул иш менен камсыз болуш керек. Элибиз негизги максатыбыз бүгүнкү күндө ушул шаарыбыздын калкы үчүн жумуш менен камсыз кылуу үчүн атайын ушул элдерден кеңири кеңеш алыш үчүн ушул жармарканы уюштуруп жатабыз. Көп жылдан бери биз социалдык башкармалык менен кесиптеш болуп, партнер болуп иштешип жүрөбүз. Ошонун себебинен катышкан элек. Бүгүнкү күндө жумуш орундуктардан бизде ачыктардан жумуштар 10га жакын жумуш орун бар. Андан сырткары биз мен иштейм деген ушу өзүм кесибимди ээлейм деген жаш балдарга, жаш студенттерге биз стажировка өткөрөбүз. Бул иш-чара иш берүүчүлөр менен жумушсуздардын ортосундагы алаканы чыңдоого өбөлгө түсүп, айрым жарандардын иш менен камсыз болуусун шарттады. Андан сырткары калкты иш менен камсыз кылуу кызматы тарабынан кыска мөөнөттүү курстарда акысыз окуган 45 кесиптин ээлерине сертификаттар тапшырылды. Буга чейин Москва өлкөсүндө, Москвада иштеп жүргөм, Россия өлкөсүндө. Ошо поварский направление боюнча тамак даярдоо. Бул жака келдим, бекеринен эле ошо кондитерский повар кондитер деген сертификат алдым, 3 айда окуп үйрөнүп, өзүмө жумуш өздөштүрүп алдым. Жарманкенин максаты жаштар арасындагы жумушсуздукту азайтуу менен иш берүүчүлөргө шарт түзүү болуп саналат. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарында Пушкин көчөсүн кеңейтүүнүн экинчи этабы октябрь айынын орто ченинде бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Бул тууралуу курулуш ишин жүргүзүп жаткан Жалал Абад АБЗ ачык акционердик коомунан билдиришти. Пушкин көчөсү Жалал Абад шаарында негизги чоң көчөлөрдүн бири да. Ошондон бул жерде движение аябай көп. Ошон үчүн мисалы үчүн бир жумуш аткарылып атканда экинчи жумушту күтүп турушка туура келип атат да. Ушундан да кечигип атат. Анан азыркы бүгүнкү күндө мына бир тарап жол полный ачык, тротуар бүткөн, почти 100%га бүткөн. Экинчи тарабы деле почти болду, бардык жагы. Азыр 14 метр жол ачык, проезд бар, эч кимге мешать этпейт. Азыр бул азыраак жумуштар калды, Кудай 5-10 күн ичинде бүтүрөбүз. Жумуш иштери апрель айында башталып 31 августта пайдаланууга берүү болжолдонгон. Бирок ишти аткарып жаткан Жалал Абад АБЗ компаниясы менен эки тараптуу келишимге өзгөртүү киргизилип, көчөнү бүткөрүү мөөнөтү артка жылдырылган эле. Анткени жол кеңейтүүдө мүчүлүштүктөр, тактап айтканда, жол бойлото тигилген дарактарды кесүү, кызыл сызыктан чыккан үйлөрдү жылдыруу сыяктуу жумуштар жана жол четинде бир катар коммуникациялык маселелерди чечүү убакытты талап кылган. Бир күн да жапкан жокпуз да. Постоянно жол ачык турду. Элдер, шаардын эли жүрүп атты. Биз ошого да кетиштик да. Мисалы үчүн бул тараптагы жумуш жасап атканда наркы тарапка тийишпей турдук бизчи. Чтобы элдер кеңири кесип жүрүп жол ачык болсун. Шаарлыктарга бир ыңгайсыздык жаралбасын депчи. Азыр бир тарабын толук бүтүрүп, мына азыр тротуарлар ачык, жүргүнчүлөр жүрүп атат. 14 метр жолду берип койдук азыр. Ошондон дагы кечиктик да, биз бир тарабын бүтүрүп, анан экинчи жакка өттүк. Шаардын тургундарга ыңгайсыздык жаратпас үчүн. Азыркы тапта кеңейтүү иштеринин экинчи этабы бүткөрүлүп, жол жээгинде тротуарларды асфальттоо иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылы ошо мына бир Пушкин көчөсү эмес, мына жер астынан түзөтмөк 2 күн ичинде ачабыз, Кудай буйруса алып бүттү. Андан сырткары Байзаков көчөсү болду. Байзаков көчөсүндө асфальт төшөө жумуштары болуп атат. Аны дагы 10-15 ичинде тапшырабыз. Бул жылы Жалал Абад шаарында бир катар көчөлөрдү кеңейтүү иштери аткарылып, шарттар түзүлүүдө. Шаар тургундары жана
унаа каттамдары күндүзү тургай, түнкүсүндө жарык калаада тоскоолдуксуз жүрүүдө. Жол кеңейтилгенге чейин үйлөр бири кирип, бири чыгып турат эле. Эми болсо баары тегиз. Тротуарлары менен кенен болуп, ыңгайлуу шарттар жаралды. Түйүнүп атабыз. Жолубуз кеңейип, тротуарды мына басканда ушу басын келет. Мына азыр эртең менен дагы кечинде дагы жөө келип, жөө кетип атабыз. Буга чейин автобусту күтүп, маршруттан күтүп турат элек. Эми баягы жолуң тегиз болсо, кандай десем бир рахат алат экенсиң да баскандан. Эске салсак, Пушкин көчөсүнүн биринчи этабы өткөн жылы кеңейтилген. Быйыл узундугу 810, туурасы 16 метрге чейинки аралыкты кеңейтүү үчүн жергиликтүү бюджеттен 24 миллион сом акча каражаты каралган. Тендердик наркы 19 миллион сом деп бааланган. Элиза Жолтоева, Бибек Жумабаев, Жалал Абад шаары. Анарбек Токтосуновдун мугалимдик тажрыйбасына 40 жыл, 29 жылдан бери директорлук кызматты аркалаган Токтосунов учурда Жалал Абад шаарындагы номер 4 мектеп гимназиясын жетектейт. Өз ишине так, чыгармачылык менен мамиле кылган агартуучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, билим берүүнүн отличниги өңдү бир катар наамдар менен сыйланган. Мектепте чындыгында иштеш жылдан жылга татаалдашып келип атат. Окуучулардын көз карашы, анан азыр илгери убакта союз убагында да балдарга келген информация мүмкүн азыркы күндө балдар кабыл ала турган маалыматтар өтө көп болуп калды да. Биздин Жалал Абад шаарынын мэриясы мугалимдерге болгон эмеси камкордугу башка эмеге шаардарга салыштырмалуу, райондорго салыштырмалуу чындыгында башка өзгөчө. Мына биздин мугалимдердин коммунальный услугасына жардам болуп атат. Анан жылына мына мугалимдердин майрамына карата азыр 3 000 тегерек деп атат. 3 000 тегерегинде мугалимдерге берип атат. Ал эми шаардагы Роза Азимова атындагы орто мектебинин мугалими Чынара Бакирова кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет. Ал бул кесиптин арты менен окуучулардын, ата-энелердин сый-урматына ээ болгон. Окуучулар менен иштеген кызыктуу экенин айткан мугалим кичинекей кезинен тарта дал ушул кесиптин ээси болууну самаган. Ушул мугалимдик кесипти тандап алгандан баштап эле бир да башка жумушка деле өтпөдүм, башкага деле ойлонуп оптурмун, айлыгынын азына деле, көптүгүнө деле кайыл болуп ушул кесипте иштеп келе жатам. Балдар менен иштеген ушунчалык кызыктуу, анан бара балдар менен иштегенде дагы үйдөн дагы ойлоном да, кандай кылып кантип, эмне үчүн ушул бүгүн таарынып кетти, бүгүн ушул кубанып кетти, ушул кичине ушул таарынып кетти, эмне үчүн деп үйгө барып алып деле ойлоно берем да, кээде анан келгенден кийин эртеси күн ошол окуучуга дагы келип эле карайм да, ошол окуучу бүгүн кандай келди экен деп, аны ошол менен тил табышканга аракет кылам. Түйшүктүү кесипти аркалаган мугалимдерге шаардык бийликтен да колдоо көрсөтүлүп келет. Каладагы мугалимдерге коммуналдык төлөмдөр үчүн колдоо иретине ай сайын жергиликтүү бюджеттин эсебинен 500 сомдон берилет. Андан сырткары мугалимдердин кесиптик майрымына карата жылына бир жолу берилүүчү каражаттар да каралган. Шаардык деңгээлдеги иш-чараны 8 октябрга калтырганбыз. Анан ал иш-чарабызда биз шаардык билим берүү тармагынын кызматкерлеринин баардыгын куттуктап, анан ийгиликтерге жетишкен мугалимдерибизди өзгөчө белгилеп, ошол жерде шаарыбыздын ардак грамоталары менен дагы аларды куттуктап кетебиз. Ошондой эле ал жерде концерттик программаларыбыз да болот. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы мугалимдердин кесиптик майрамы быйыл 8 октябрда белгиленет. Ага карата атайын иш-чара уюштурулуп, ишмердүүлүгүндө мыктылыгын көрсөткөн мугалимдерге ардак баракчалар, төш белгилер, баалуу сыйлыктар тапшырылат. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.